Редакциябызга экс башкы прокурор Курманкул Зулушевдин коштошуу учурун чагылдырган сүрөтү келип түштү. Анда Зулушевди башкы прокуратуранын имаратынын маңдайында көп сандаган кызматкерлердин курчоосунда көрүүгө болот. Бирок окурмандар бул сүрөттүн чындыгынан күмөн санаган. Сүрөттө фотошоптун элементтери бар деген күмөн жаралган. Факт-чеккейджи сүрөттүн аныктыгын текшерди. Зулушевди коллективи узатты деген сөздөр менен Google'дагы издөө бизди кыргыз маалымат сайттарына, тактап айтканда Акипресс сайтына жөнөттү. YouTube сайтында жарыяланган видео сүрөттөрдүн аныктыгын тастыктайт. 4 мүнөттүк видеодо ошол эле башкы прокурорду коштоп жүргөн адамдар сүрөттөгүдөй даана көрүнүп турат. Коштошуу учурунда Зулушевге улуттук чепкен, калпак жана камчы белекке берилди. Эске салсак, Зулушев Кыргыз Республикасынын башкы прокурору кызматын 2020 жылдын 21 октябрынан бери аркалап келген. 2024 жылдын апрелинде Зулушевге президент тарабынан сөгүш жарыялаган. Буга айрым прокуратура кызматкерлери ген иштетүүгө лицензия берүү боюнча комиссиянын ишине кийлигишип жатканы себеп болгону маалымдалган. Курманкул Зулушевдин отставкага берүүсү 3 июнда белгилүү болуп, бул боюнча расмий маалымат тараган эмес. 5 июнда Жогорку кеңеш Зулушевди кызматынан бошотууга макулдугун берген. Зулушевди кызматтан алуу боюнча президенттин сунушун президенттин өкүлү Алмаз Абытов окуп, анда башкы прокурор кызматынан өз каалоосу менен кеткени айтылган. Жыйынтык чын. Чынында эле мурдагы башкы прокурорду узатууга кесиптештери чыгышкан.